Bugün Kırgız Respublikasının egemendүүлүк günü. Өлкөбүздүн эгемендүүлүк алган алгачкы учурунан баштап удаа ачылган Кыргыз-Өзбек университети түштүк жергесиндеги көп улуттун башын бириктирген маданий окуу борбор катары өз ишмердүүлүгүн улантып келет. Ошону менен катар эле шаардык, облустук жана республикалык деңгээлде өткөрүлүп келүүчү маданий массалык иш-чараларда бүгүнкү күндөгү Ош мамлекеттик социалдык университети Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн жалпы эмгек жамааты менен майрамдык салтанатта. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алган 24 жыл аралыгында социалдык экономикалык ар кандай шартка туш келгенине карабастан Борбордук Азия чөлкөмүндө демократия аралчасы катары таанылып келүүдө. Ошону менен катар эле алыскы жана жакынкы чет өлкөлөр менен саясий экономикалык жана маданий социалдык карым-катнаштагы алкагын кеңейтип, улуттук нарк населебиз заман шартына жараша өнүгүп, эгемендүүлүк алган күн жалпы журт тарабынан майрамдалышы салтка айланган. Ош жергесинде белгиленип жаткан майрамдык салтанат Кыргыз Республикасынын премьер-министри баш болгон өкмөт мүчөлөрү келип катышып, шаар тургундары тарабынан даярдалган оюн зоокторго күбө болушту. Азаттыгың кут болуп түбөлүккө алгалай бер, алтын уян Кыргызстан. Урматтуу агайын туугандар, ар бир элдин, ар бир улуттун, ар бир жарандын көкүрөгүндө ыйык туткан улуу майрамы бар. Ал майрам баарынан улук, баарынан бийик, баарынан кымбат. Ал майрам эркиндиктин, эгемендиктин, азаттыктын майрамы. Бүгүн биз баарыбыз эзелтен кылымдар бою элибиз эңсеп күрөшүп, бирде толуп, бирде ташкындап, бирде тартылып, бирде жоголуп, бирде чачырап, бирде сан колдой көбөйүп, бирде күйүп, бирде өчүп, бирде аспандагы жылдыздай жанып, кыйналса да сынбай, тизелебей, тик туруп, өмүрүн сайып, кылымдар тилеги, эчен кылымдар эңсөөсү болгон элибиздин азаттык, эгемендүүлүк майрамын белгилеп отурабыз. Кыргыз эли тарыхтын эчен сыноосунан өтүп, өмүрү найзанын учунда, кылычтын мизинде турса да, көкүрөктөгү эркиндик духун өчүрбөй, мезгил менен тең алышып, мезгил менен тең жарышып, бүгүн эгемендүүлүк күнгө жетип отурат. Урматтуу ордолуу оштук мекендештерим, өлкөбүздүн эң башкы майрамын сиздер менен куттуу Ош жергесинде чогуу майрамдап, сиздердин алдыңыздарда куттук сөз айтып жатканыма өзүмдү өтө кубанычта сезип, жаткандыгымды жашыргым келбейт. Байыркы Ош Кыргыз тарыхынын ыйык ордосу. Ош куттуу аймак, куттуу жер. Ош адамзаттык эчен цивилизациялардын, маданияттардын тогошкон тогуз тому. Тарыхы да басып өткөн жолу да. Кыргыз элинин эркиндиги, мамлекеттүүлүгү үчүн өмүрү менен тагдырын сайып койгон кийинки эле тарыхтагы атактуу Алымбек Датка, Курманжан Датка энебиздин опол тоодой эмгегин ким билбейт. Учурда Кыргызстандын президенти жана өкмөтү өлкө аймактарын, анын ичинде Ош областын өнүктүрүү боюнча бир катар аракеттерди көрүүдө. Учурда биздин алдыбызда мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөө жана өлкөбүздүн кубаттуулугун арттыруу милдети турат. Өлкөбүз эгемендүүлүк алган алгачкы жылдары бардык тармактарда реформаларды жүргүзүү башталган. Билим берүү тармагы да жаңылануудан сыртта калбай, бир топ жаңы жогорку окуу жайлар ачылды. Мындан 24 жыл мурун эгемендүүлүк алган болсо, эгемендүүлүк менен катар мамлекетибиздин түштүгүндө өзгөчө Ош шаарында улуттар арасындагы ынтымакчылыкты, достукту даңазалоо максатында Кыргыз-Өзбек университети ачылган
бардыгыбыз жакшы билебиз. Мына ушул 20 жылдын аралыгында Кыргыз Өзбек университети жаштарды тарбиялоодо, элдердин достугун даңазалоодо жана бекемдөөдө ынтымакчылыкты, биримдикти жогору туу тутуп, өзүнүн чоң салымдарын кошуп келет. Бул албетте биздин мамлекетибиздин өнүгүүсү үчүн өзгөчө кошкон салымы деп эсептеймин. Урматтуу кыргызстандыктар, бардыгыңыздарды 31 август Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн 24 жылдыгы менен Кыргыз эл үчүн эң баалуу, эң кымбат болгон өзгөчө майрам менен куттуктагым келет. Бүгүнкү майрам аябай шаңдуу өтүп жатат. Андыктан мен бүгүнкү Кыргыз Өзбек университетинин жалпы профессор окутуучулар жамаатындагы бүгүнкү эгемендүүлүк майрамы менен кызуу куттуктайм. Бүгүн Ош шаары үчүн абдан өзгөчө күн. Анткени Кыргыз мамлекетинин эгемен алган күнүнө 24 жыл болуп отурат. Быйыл шаардыктар абдан маанайлары жогорку деңгээлде экени билинип турат. Кыргыз элине, ошонун ичинен Ош шаарынын элине Ош мамлекеттик социалдык университетинин окутуучуларынын атынан куттуктап кетмекчимин. Кыргыз эли, Кыргыз мамлекети гүлдөп өссүшүн каалаймын. Дайыма ушул мамлекетибиз алдыңкы мамлекеттин катарында болушун тилеймин. Жаңы ачылган жогорку окуу жайларынын катарында Түштүк борборунда төптөлгөн Кыргыз Өзбек университети көп улуттуу өлкөбүздүн маданий борбору бардык этностордун бирдей билим алышына шарт түзгөн уникалдуу университет катары өлкөбүздүн ар тараптуу өнүгүшүнө өзгөчө салым кошуп келе жаткан жогорку окуу жай катары ишмердүүлүгүн улантып келүүдө. Дарбан Алайчиев, Айпери Кошбаева, Ош мамлекеттик социалдык университети.